Лондондон BBC саламатсыздарбы? Эл аралык спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. Карантинге алынган шаардан кабар. Кытайда коронавирусын жуктуруп алгандардын саны 2 эсе өсүп, саякаттоого тыюу салынды. Ийне менен дарылоо химиотерапиянын терс таасирин басаңдатышы мүмкүндүгүн жаңы изилдөө көрсөттү. Суу үстүндө велосипед тебүү мүмкүнбү? Айтып беребиз. Германия менен Япония Кытайга каттабаган тургундары коронавирусту жуктуруп алганын маалым кылды. Ооруну жуктуруп алгандардын саны 4500-кө жеткен чакта Бейжин жарандарын саякаттоодон баш тартууга үндөп жатат. Вирустун жайылып кетүүсүн токтотуу иретинде Гонконг катаал чараларды көрүүдө. Орусия Кытай менен чек ара бөгөттөрүнүн көбүн жаап салды. Карантинден улам де-факто блокадага кабылган шаардын добушу. Вирустун очогу саналган Юхань шаарынын тургундары үйүнөн чыга албаса дагы бири-бирин колдоп, терезеден кыйкырышууда. Вирус тарап жатканына карабастан, Кытай бийлиги абал көзөмөлдөнүп жатканын көрсөтүүдө. Бир армия болгон дарыгерлер менен кошо, өлкөнүн премьери Ли Кэцян дагы Ухань шаарына учуп барып, Кытай калкын вирустун тарашын токтотууга бирге чара көрүүгө үндөдү. Башкала Бейжинде болсо, метрого кирүү фантастика жанрындагы көркөм тасмага окшошот. Атайын костюм кийген метро кызматкерлери ар бир жүргүнчүнүн температурасын текшерүүдө. Дене табы 37,3 градустан жогору болгондор дароо ооруканага жаткырылып, карантинде кармалат. Бирок тынчсызданууга себеп болгон белгилер дагы бар. Кытайдын тургуну дарыгердин энеңе вирус жуккан болушу керек, аны текшерүүгө каражат жок деп айтканын видеого тартып алган. Ал BBC-ге текшерүүгө каражаты бар бейтапканаларда орун жок экенин айтты. Мага окшогон окуяга туш болгондор абдан көп. Жардам алуу үчүн шаарды кыдырып жүрүшөт, дейт ал. Ал эми Юхань шаарынын мэри мамлекеттик телеканалга берген маегинде вирус боюнча маалыматты убагында таратпай калганын билдирди. Буга жогорудан уруксат кеч келгени себеп болгон. Кытайдын жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору вирустун жайылышынын биринчи толкунун ийгиликтүү токтотконун айтууда. Эми илдетке каршы вакцина иштелип чыгарылышы керек. Бир күндүн ичинде вирусту жуктургандардын саны 2 эсеге өсүп кеткени, Кытайдагы өзгөчө кырдаал курчуп баратканынан кабар берет. Кытай жаңы коронавирустан каза тапкандардын саны 100дөн ашканын, вирусту жуктуруп алгандардын саны 2 эсеге өскөнүн билдирди. Бул жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеңиз. Кытайда Ухандан жайылган респиратордук вирустан өлгөндөрдүн саны 100дөн ашты. Улуттук саламаттык сактоо комиссиясы шейшембиде вируска чалдыккандар саны 4,5 миңден ашты деп билдирди. BBC Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Назира Артыковага кайрылып, жаңы коронавируснун жайылышы боюнча дүйнөдөгү кырдаалды жана андан сактануу чараларын сурады. Новый коронавирус был обнаружен в начале января. Жаңы коронавирус январдын башында Кытайдын Ухань провинциясынан чыкты. 10 январдан баштап өтө ылдам жайыла баштады. Азыркы учурда бүт дүйнө боюнча 4000ден ашык учур катталды жана бардыгы 16 өлкөгө жайылды. Жугуу жолу абдан коркунучтуу. Азыркы учурда адамдан адамга жуга баштады. Башында бул вирус адамга жаныбардан жуккан, ошондуктан коронавирус деп аталат. Азыр эми анын анчалык мааниси жок. Азыр коркунучтуу жагы адамдан адамга жугуп жатканында. Жаңы респиратордук вирустан сактануу үчүн Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму негизинен дүйнөнүн өлкөлөрүнө кандай сунуштарды берип жатат? ВОЗ рекомендует всем лицам предупреждать Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму оорунун алдын алууга кеңеш берет.
Эң башкы сунушубуз колду бат-бат самындап жууп туруш керек. Эл көп чогулган жерде жана бөлөк адамдар менен сүйлөшкөндө бет каптарды кийип жүрүш керек. Сактыкта кордук жок демекчи, жакындар менен деле кучакташып өбүшпөй эле койгон жакшы. Эл көп чогулган жерге барбай, саякатка чыкпай эле кое турган туура. Кыргызстандын жашоочуларын текши ойлондурган маселе бул жаңы респиратордук вирустан сактануу үчүн эмдөөнү каяктан алса болот. Новая прививка от коронавируса. Жаңы вируска каршы эмдөө вакцинасы табыла элек. Ошондуктан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуштап жаткан жеке түрдөгү сактануу чаралары азыркы учурда эң натыйжалуу чаралар болуп саналат. Дүрбөлөңдү эл үчүндө токтотуу үчүн эмне кылуу керек? Паниковать, конечно, не стоит, поскольку все... Дүрбөлөңгө түшүүнүн албетте кереги жок. Анткени кесипкөй адистер баары бул маселени карап жатат. Журналисттер чын маалымат булактарын гана пайдаланыш керек. Бул жагынан Кыргызстанда чоң иш жасалып жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму баардык өкмөттүк түзүмдөр жана бейөкмөт уюмдар менен тыгыз иш алып барууда. Жакында эле эл аралык кеңешме өткөрдүк. Ар ким Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө өз убагында жардам көрсөтүү боюнча өзүнүн ролун жана милдеттерин тактап алды. Азыркы учурда биз жекече сактануу жолдоруна керектүү болгон медициналык каражаттарды сатып алуу боюнча иштеп жатабыз. Бир эле учурда биз адистер менен өзүнчө иш алып баруудабыз. Жакында биз абдан коркунучтуу инфекция учурунда дарылоо иштери боюнча клиницист адистерди жана анестезиологторду окутууну өткөрдүк. Ал эми эпидемиологторду изилдөө иштерин туура жүргүзүүгө окуттук. Ошол окуулар боюнча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 2 колдонмо китепчесин чыгардык. Азыр биз аларды көбөйтүп чыгарып, ар бир дарыгердин, ар бир адистин колуна жеткирүү иштерин аткаруудабыз. Ошондой эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы кеңсесинен жаңы көрсөтмөлөрдү күтүп жатабыз. Организация здравоохранения. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Баскетбол жылдызы Коби Брайанттын өмүрүн алган тиг учак кырсыгына эмне себеп болгонун аныктоо үчүн тергөө иштери жүрүп жатат. Брайант менен бирге тиг учакта анын 13 жаштагы кызы жана дагы 7 киши бараткан. Коби Брайант ойногон Лос-Анджелес Лейкерс менен LA Clippers ортосундагы бүгүн өтчү матч кийинкиге жылдырылды. Израилдин башкы прокурору өлкөнүн премьер-министри Беньямин Нетаньяхуга каршы коррупция кылмышы боюнча 3 сот ишин баштады. Бул окуя премьер-министр кол тийбестик макамынан баш тартканынан көп өтпөй орун алды. Нетаньяху мырза туура эмес ишке барган эмесмин деп айтты. Бельгиянын мурдагы королу Альберт II ДНК тест берүүгө мажбур болгон соң мыйзамдуу никеси жок туруп, катнашка баргандан кийин кыздуу болгонун мойнуна алды. Ал 51 жаштагы Делфин Бойлдун атасы экенин 10 жыл бою четке кагып келген. Король 2013 жылы ден соолугуна байланыштуу тактыдан түшкөндөн кийин кол тийбестик макамынан ажыраган. Британияда жүргүзүлгөн жаңы изилдөөдө химия терапия алып, рак илдетинен дарыланган бейтаптарга химия терапиянын терс таасири менен күрөшүүдө акупунктура жардам берери аныкталды. Кристи бейтапканасында изилдөөгө катышып, дарыланган бейтаптар ийне менен дарылоо, бутту, колду жана жалпы кыймылды жабыркаткан патологияларды басаңдатып койгонун айтышты. Малколм өмүр бою үй бүлөлүк фермасында жылкы кармап келген. 2013 жылы оор илдетке чалдыгып, рак оорусуна каршы жардам берүүчү химия терапия бир жагынан жардам берсе, экинчи жагынан алсыратып койду. Мага бул абдан жардам берди. Буттарым ар дайым ысып, күйүп жаткандай болчу. Буттарым эч нерсе сезбей калчу, баса албай калгам. Эмненин үстүндө басып баратканымды билбей калчумун. Ысыкты, муздакты, жумшак, катууну сезбей калгам. Кристи аттуу бейтапканада жыл сайын миңдеген бейтаптар химия терапия алып дарыланат. Анын кесепеттери түбөлүккө калып калышы мүмкүн. Химия терапиянын терс таасири менен күрөшүү максатында ийне саюу терапиясы каралып, ийгиликтүү болууда. Химия терапия адамдын нервине доо кетирет. 3 жыл бою жүргөн клиникалык сыноо акупунктура же ийне саюу жардам берерин көрсөттү. Таң калыштуусу, ошол сыноого катышкан бейтаптардын 3-төн 2 бөлүгү ийне саюу аларга жардам бергенин айтты. Акупунктураны илимге таянбаган дарылоо катары көргөндөр үчүн бул жаңы ачылыш.
if you look at complementary therapies as we think of Массаж, them, ароматерапия сыяктуу кошумча дарылануу жолдоруна көңүл бурсак, ийне саюу терапиясынын артында жардам берет деген далилдер көп. Malcolm had quite debilitating symptoms, didn't he? Буга чейин Малколмдун абалы өтө начар болчу. Ал баса албай, күнүмкү тиричилигин кыла албай калган. Химиотерапия алып келген терс таасири басаңдап калганын көрүп, абдан кубанасың. Probably after about 3 or 4 treatments, it started to slowly have an effect. And then 3-чү же 4-чү дарылоодон кийин пайдасы сезиле баштайт экен. 1 жыл бою дарыланып, нейропатология сезилбей деле калды. Өзүмдү мурдагыдай сезип калдым. And just in between your toes there now. Акупунктураны жапыр жазай баштоо үчүн дагы көп изилдөө керек. Бирок рак илдети менен алпурушуп жаткандар үчүн бул үмүт бербей койбойт. Сууда тебе алчу велосипеддин чыгышын күтүп жүргөн болсоңуз, эмки кабарга кулак салыңыз. Жаңы Зеландиялык Menta 5 деп аталган компания Hydrofoil деп аталган велосипедин чыгарды. Ал суунун үстүндө жүрө алат. Чөлдүн ортосунда жайгашкан Лас-Вегас көлү. Анда Стейси Hydrofoiler XC1 аттуу сууда сүзгөн электр велосипедин тээп жатат. Педалды айланткан сайын анын электр мотору велосипедди сууда жылдырат. Ал эми анын суу астындагы канаты велосипедди суунун үстүндө калкып турууга жардам берет. Жарышка түшкөн яхталар дал ушундай система менен иштейт. Ошондо сууда велосипед тебүү канчалык оор болушу мүмкүн? Велосипедди тээп баштаганда педалды болушунча катуу тепсеңиз, суунун үстүндө жетиштүү көтөрүлүп, сүзүп кетесиз. Бирок велосипедди жакшы өздөштүрө электе мына минтип жана мындай кулап калышыңыз мүмкүн. Эң маанилүү ыкма. Эгер сиз тең салмактуулукту жоготуп баратсаңыз, велосипедди кулап жаткан тарапка буруп, өзүңүз тескери тарапка ооп турушуңуз керек экен. Велосипед менен саатына 20 чакырым ылдамдыкта жүрсө болот. Батареясы 1 саатка жетет. Ал эми мындай велосипеддин наркы $7500 турат. Ушундай велосипед сатып алам десеңиз, жылуу көл таап, көпкө машыгуу керек болот. Эми спорт. Арсенал FA кубогунун 5-раундуна жолдомо алды. Арсенал өткөн түнү орун алган оюнда Борнмутту жеңип чыкты. Голду Букайо Сака менен Эдди Nketiah киргизди. Борнмуттун оюнчусу Сэм Сурич кошумча убакыт берилгенде гол киргизди. Эми Арсенал 1-лиганын командасы Портсмут менен белдешет. Лига кубогунун оюндарында Астон Вилла атаандашы Лестер менен таймашат. Лестердин чабуулчусу Джейми Варди өткөн жумада алган жараатынан сакайып, оюнга кошулары айтылууда. Оюнду жеңип чыккан команда март айында Манчестер Сити же Манчестер Юнайтед менен беттешет. Теннис. Новак Джокович Австралия ачык чемпионатынын жарым финалына жолдомо алды. Эркектер арасындагы чемпион атаандашы Милош Раоничти ар бир сетте утуп чыкты. Роджер Федерер да жеңишке жетип, жарым финалга өттү. Аялдар арасында болсо дүйнөлүк биринчиликте турган Ашли Барти Петра Квитованы жеңип алды. Онс Жабир София Генинге утулуп калды. Жаңылыктардын соңунда спорт мелдешине катышкан күчүктөрдү көрсөтөбүз. Бул жыл сайын өтчү күчүктөрдүн Супер Боул мелдеши экен. Анда Раф жана Флаф деп аталган эки команда ойнойт. Күчүктөр оюнчуктарды тиштеп алып, бир жерден экинчи жерге жетип барышы керек экен. Күчүктөрдөн турган командалардын кайсынысы утуп чыкканы дем алыш күнү белгилүү болот. Берүүнү жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Эрмек Максутов болду. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.